Россиялык тармактарда таркап жаткан Куршав айылындагы болуп өткөн окуя боюнча туура маалымат берүүнү чечтим. Видеону көрүп, комментарийлерди окуп, чыдап тура албадым. Мен ушул күнөөсүз адамды бычактаган Калдыбаев Шергазынын аялы болом. Качандан бери Россиядасыз? Россияга келгениме 5 ай болду. Келгениmin себеби күйөөм экөөбүздүн жашаганыбызга 20 жыл болду. 20 жылдан бери кайненем менен чогуу жашайм. Кайненемди карайбыз. Эң кичине келиңиз ошондо? Эң кичине келини мен. Үйгө кайнежелерим, кайнагамдар, аябай меймандар көп келет. Анан келгенден кийин дагы ошол кайнежемдердин сөздөрүнөн, кайнагаларымдын сөздөрүнөн, кайненемдин сөзүнөн аябай көп үйдө чыр чыгат. Алар кеткенден кийин сөзсүз чыр болуп, күйөөм аябай көп мени көп урчу. Балдарыңыз канча болсо? 5 балам бар, 2 уулум, 3 кызым бар. Күйөөмдүн ошончолук кордугуна чыдап 20 жылдан бери жашап келатам. Балдарым үчүн жашап келатам. Балдарымды, кыздарымды, баарыбызды уруп көчөгө чыгып кууп чыккан күндөрү дагы болду күйөөмдүн. Ошол нерселердин баарын чыдап ушунча жыл жашадым балдарым деп. Кайнагаларыңыз жакын жашайт? Кайнагаларым жакын жашайт. Анча-мынча үйгө келип турушат. Айтып атпаймынбы, келгенден кийин дайыма сөзсүз чыр болот. Анан кайненем кылган нерселерди жактырбайт. Колуңан эч нерсе келбейт дейт. Ошентип күйөөм билсе дагы ошо күйөөмө айтат да, күйөөм ошол себептен көп урат. Ошентип жашап келатам. Россияга эмне келдиңиз? Россияга келгенимдин себеби 27-июнь күнү эрте менен 7 класста окуп жаткан баламды эшикке чыксам, баламды аябай катуу уруп жатыптыр. Эне чыдап тура албайсың, журкап барып балама болуша калсак, мени кошо уруп, көзүмдү көгөртүп, мойнуман кармап, муунтуп жерге жаткызып алып уруп атканда кошуналарым келип ажырасып калды. Андай окуялар аябай эле көп болгон. Ошентип урганда сөөкөм дагы түшүп калган экен, бир сөөкөмдү таппай койдум, катуу ургандыктан. Анан кийин карап байкап калдым. Ошентип баламды ургандан кийин экөөбүз 3 күн сүйлөшпөй жүрдүк. Сүйлөшпөй таанышып жүрдүк. Бир күн эле 3 күндөн кийин келип эрте менен турсам эле мойнумдагы дактарым, каяктагы дактар, ким менен болдуң деп колумду кайрып үйгө алып кирди дагы. Балдарым баардыгы эшикте жүргөн. Колумда кадимки эле кой байлаган жип менен аркага байлап туруп, жерге жыгытып, мына буту менен басып, желкемен аябай ура баштады. Уруп атат, анан мына маңдайкы тиштерим баардыгы ушунда сынып калган. Азыр тиши жок жүрөм. Мойнума бычак такап, сен ким менен болгонсуң, ким менен жаткансың, айтасың деп мени коркута баштады. Тынчтык менен жаткансыңбы деп. Ал тынчтык аяшым эч кандай бул жерде күнөөсү жок. Дайыма биз уруш болгондо, уруш чыкканда аял экөө келип, бизди ажыратып турушчу. Ал тынчтык кайра бизге тууган болот. Бир мектепте окуганбыз. Күйөөм менен деле классташ. Үчөөбүз тең бир мектепте окуганбыз. Ошол бир туугандарымдын сөздөрүнөн, кайнежелеримдин сөздөрүнөн, баарынын сөздөрүнөн ушул окуяга барды деп ойлойм. Алардын сөзүн алар дей албай, мен дей албай, барган сайын аябай жини тез келе турган болуп калды. Болбогон эле майда чүйдө нерселерге балдарымды уруп, кыздарымды уруп, мени кошо сабап баарыбызды үйдөн кууп чыкчу. Балдарымды колунан жетелеп, балдарымды алып чыгып кетчүмүн, уруп бир жерин сындырып койбосун деп. Ал аяшым менен эч кандай биздин ортодо эч нерсе болгон эмес. Мен ошондо дагы айттым, мен Кудайга акмын дедим, канча карабасаң дагы. Ошол катуу урганда тиштериңиз түшүп калганда милицияга арызданыңызбы? Башым жарылып, ошол баягы уруп жатканда, эсимен таанып уруп жатканда ошол өлөт окшойм деп ойлодум. Өлдүм болду. 5 балам кантип кеткен, 5 балам жетим калат деп.
жатканымда эле кызым келип калды. Бычак такады, ким менен болдуң дегенде коркконумдан ошол Айшамдын атын айтып жибердим мен. Мен эптеп жанымды алып калышты ойлодум. Дагы ошол кичинекей кызым кирип калды, киргенде эле мени коюп берди. Болбосо ошондо эле өлүп калсам керек эле. Кан агып ошол жаткан жеримде жайылып кан болуп чыгыптыр. Кийип жүргөн халатым чылк кан. Анан ошо кызым чуркап келип эле кучактап алганда эске чыгып кетти. Анан чуркап чыгып эле кызымды колунан жетелеп алып, сыртта чоң балам турган экен, ал деле кире албай туруптур, бирок ол укпаптыр. Мен кыйкырдым да жардам бергиле, кийин бар деп кыйкырдым. Эч ким укпады. Кызым билбейм, кандай кирип калган, өзүм дагы билген жокмун. Карасам эле кызым турат. Кызым турганда эле коюп берди да. Мен болду, өлдүм деп ойлогомун. Эми 5 балам кантип жетим калды деп ойлодум. Кызымы жетелеп чыгып, анан кийин үчөөбүз чыгып, кошуналарым, аркамда кошуналарым бар. Кыз эки эле кичинекей кыз бар экен келсем үйүнө, наракта бир кошунам чуркап келди. Келип канымды токтото алышпай, халатымды чечип алды. Кошунан чечип, башка халат кийгизип, анан ошол жерде кошуналардын машинасы менен больницага алып барды. Больницага алып барып, ошол жерде башымды тикти врачтар. Башымды тигип, анда чейин эле медсестралар келип калды. Медсестралар келгенде аларга заявление жаздым. 10 күн больницада жаттым. Күйөөм тараптан эч ким барган жок. Бир дагы тууганым барган жок. Балдарым ар жерде жүрдү. Акыр таңеси келип айлык алып кетти. Акчалай жардам да берген жок, туугандар барган да жок. Ошол өзүм бир туугандарым бар экен, баардык больницанын чыгымын көтөрүп, акчасын төлөп, оштон сиңдим келип, ошко апарып томографияга түшүрүп келди. Башым иштеп болбоду экен деп. Мындай башым бир эле жолу жарылган эмес. О Актерек айылында жашап жүргөнүбүздө башым канча жолу жарылган, кошуналардын баардыгы күбө. Мен канчасын жашырып айткан эмесмин. Эми ушу 5 бала бирип жашап калайын деп. Ошол себептен эмне болгонун өзүм дагы түшүнбөйм. Эмне себептен бул Айшама ончолук мыкачылык кылды, мен өзүм дагы түшүнбөй турам. Же балдарын сагынып келсе, балдары жок, же аялы жок, же бир туугандарынын сөзүнөн чыга албай, алардан келе албай, аркабыздан деле келе берсе ушул окуя болбой калабы эле билбейм. Балдарын ойлогон жокпу. Эртең атам ушинтип түрмөгө түшүп калсам эмне болот деп ойлободум экен. Балдарым түрмөдө атак түрөбүш кетет, кийин